Саламатсыздарбы? Мен азыр Кара Сууга келдим. Кара Суунун кире беришиндеги Телман айылында сатыла турган үй бар экен. Мына ушул 2 кабаттуу үй шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Жалпы баасы $220,000 бир аз кеми бар экен. Кара Суудагы Телман айылында жайгашкан. Оштон Кара Сууга кирип келе жатканда Саха деген мончо бар, билесиздер. Саха мончосунан эле бери бурулуп киресиздер дагы. Асфальт менен, жаңы асфальт болуп тур өзү. 3-чү көчөдөн оң тарапка ылдыйга буруласыздар. Бурулганда эле мына ушул биринчи турган үй сатууга коюлуп жатат. $220,000 сатууга койду. Жолго жакын, Кара Сууда иштегендерге, ушул аймактын жашоочуларына бул үй аябай жакшы болот. Даяр болсоңуздар, азыр кирип бир катар сиздерге обзор кылып көрсөтүп берем. Бул өзү 6 сотук жер аянтында жайгашыптыр. Жеринин узундугу 30 метр окшойт. Турасы 20 метр экен. Үйдүн алдындагы времянка, бардык курулуштары ошо жидкий травертин менен жасалыптыр. Көчөсү кенен көчө экен. Суу, свет, бул жакта болсо мына түнкү жарыктары, интернет линиялары бардыгы бар экен. Бул жакта болсо мына көчө жагында атайын дарак отургузуптур, решеткалап тосуптур. Үйдүн аркасынан дагы киргенге атайын калиткасы бар экен. Бул жерден үйдүн алдына унаа киргизсе болот экен. Бүт навестерини аркалап жаап коюптур. Жүрүңүздөр эми үйдү бир катар көрсөтүп чыгайын. Бул үй эми шашылыш түрдө сатууга коюлуп жатат. Дарбазаны ачып киргенде эле үйдүн алдына көрүп турасыздар, ушу брусчатка басылгандыгын көрөсүздөр. Анан навести дагы жанагы ысык өткөрбөй турган сапаттуу поликарбонат менен жааптыр. Бул жакта бир камера, ал эми сырт жакта болсо бир камера, 2 жерде камера бар экен. Анан бөлмөлөрдө жалпы ушу үй боюнча 5 кондиционер бар экен. Сырткы фасад жидкий травертин менен жасалган, ал эми фундаменттин сырты болсо дал ушундай керамогранит менен кооздолуп жасалган. Бул жерде болсо мына тапчан көрүп турасыздар, бул жер бак, 2 өрүк бар экен. Нар жагы сарай, үстү чөпкана, бул жакта тандыркана, тапчан, очоккана бүт бардыгы катар жайгашкан. Үйгө кирели. Үйдө негизи 2 кабат курулган. Үйдүн кире бериши ушул жер. Мына биринчи эшикти ачып киргенде эле бул жер дализ, бут чечме деп коебуз, полу бүт кафелденген, обойлору жасалгалары менен экен. Көрүп турасыздар мындай потолокторуну, дубалдарыны, полдоруну бүт бардыгын көрүп коюңуздар. Ана мына ол радиаторлары украинский радиатор деп баса белгилеп айтты. Эшиктер болсо ошо ачык түстөгү гүлдүү эшиктер экен. Бисмилла, мына үйдүн ичине кирип келдик. Киргенде эле мына коридор, жасалгаларыны бүт бардыгын көрүп койсоңуздар болот. 2 канаттуу чоң эшиктен киргенде бул бөлмө тойкана. Конок бөлмөсү десек жарашат. Бул жагы бүт күзгү, стенкалары бардыгы коюлган. Бул жерде бир 20дан ашуун конокко орундук бар экен. Дубалдары бүт ичинен ушу атаченто менен жасалыптыр, күзгүлөр менен жасалыптыр. Потологу натяжной, люстра лампалары бардыгы коюлган. Бул жакта 2 терезеси бар экен, пардалары тартылып, полуна килем төшөлүптүр. Мына бул стул бардыгы кондиционерлерден бар. Эмне көрсөңүздөр ошонун бардыгы калат. Ушул турушунда таштап эле кетет экен да. Өзү үйдүн ээлери Бишкекке көчүп атыптыр. Жумушу Бишкекке которулуп атыптыр. Ошон үчүн гана үйдү сатууга коюптур да. Болбосо өзүбүз жашайбыз деген жакшы тилек ниет менен курган экен, аракет кылып. Бул жагы болсо мына ашканага киргенде чай иче турган орундугу. Бул жагы болсо мына көрүп турасыздар, наркы төрдөн баштап эшиктен кире бериш жерге чейин Г формасында атайын өлчөнүп ченелип жасалган акрил эмереги. Муздаткыч бул жакта турат, буу сормосу, газ электропечкасы, идиш жуучу жайы, бул жакта мына микроволновкалардан бери бардыгы жасалган. Терезеси бул жакта кондиционери менен полу бүт кафел экен угандар. Бул биринчи кабаты болду. Биринчи кабатта ошондо зал, анан бул жагы ашкана. Бул жагы болсо кладовка. Экинчи кабатка мына тепкич менен чыгып бара жатабыз. Жарык экен да үйдүн ичи. Кээ бир үйлөргө кирсең мындай темный кылып коет го. Бул үйдү болсо жаркыратып жарык кылыптыр да. Экинчи кабатка чыкканда мына 3 бөлмө бар экендиги көрүнүп турат. Бул биринчи бөлмөсү, уктоочу бөлмө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына бул керебеттердин, эмерек мебелдердин бардыгы калат экен. Узун туурасы 4x4. Бул жакта болсо шкаф, кондиционерлери менен, потолок болсо жүрөкчөлүү жасалыптыр мына. Полу ламинант, анан килемдери төшөлгөн. Андан кийин төрдө 2 бөлмө бар. Анын бири мына балдар бөлмөсү.
Эркек балдарды ушул бөлмөгө жайгаштырат экен туугандар, мына карап коюңуздар. Кондиционер бар экен, эмеректери, бүт керебеттери менен бардыгы коюлуптур. Потолоктору дагы бүт бардыгы жасалган. Андан кийин бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Бул бөлмө астыңкы залдын эле үстү болуп калат. Экинчи кабаттагы экинчи зал. Бул жагы мына караңыздар, рамкаланып, ортосу обой, чекелери бүт гипс рамка, анан атаченто менен жасалган да. Мында дагы эки терезеси бар экен, жалюзилери тартылып, жылуулуктары дагы тартылыптыр. Анан потолок мына натяжной. Полу ламинат, килем төшөлгөн. Ушу үйдөгү килемдер, эмерек техникалар бүт бардыгы калат экен да. Өздөрүнүн ошо кийим кечесин, анан анча-мынча буюм тайымдарыны алып кетет экен, болду, калганы бардыгы калат экен да. Бишкекке көчүп аттыр, жаңы үй алат экен, ошол жактан барып жаңы жашоону баштайт экен да. Бул жактагы мына биринчи, экинчи кабатты толук көрүп чыктыңыздар. Эми нар жактагы времянканы, ага кошумча тапчан кошумча курулуштарды көрсөтүп беребиз. Чыдап туруңуздар. Эми бул жакка кирели. Времянкасы бул жакта мына. Времянканын кире бериши бул жакта экен да. Очоккананын эле жанында жайгашыптыр. Бул жагы мына очоккана. Бул жакка болсо темир эшик койгон. Эшиктен киргенде бул коридор. Коридордун туурасындагы 1,5 метр. Бүт терезеси бул жакта жайгашкан. Отопление бардыгы тартылган, потолоктору жасалган, эшиктери, хай-тек эшиктери коюлган. Бул жагына киргенде бул ашкана. Бул жакта болсо санузели жана котельния бар экен. Мына бул печканы иштетип эле үйдү жылыта берет экен. Бул кичине үйдүчү. Бул жагы болсо мына ваннасы, жуунуу бөлмөсү, тазалык бөлмөсү, кир жуучу машиналардан бери бардыгы коюлган. Бул жактын полу коридордуку жыгач, бөлмөлөрдүкү ламинат экен. Бул болсо дагы бир бөлмө. Мына кондиционерди иштетип коюптур. LED экран телевизор бар экен. Көрүп турасыздар, бүт эмеректери коюлуптур. Гүлдүү туш кагаздар менен жасалган. Бул дагы бир спальный бөлмө. Же болбосо холл деп койсок болот, Мында болсо дагы бир бөлмө бар. Бул төрдө чекеде жайгашкан. Бул дагы спальный. Көрүп турасыздар, мына кызыл түстө жасалган кыздар бөлмөсү болот. Кыздарды ушул бөлмөгө жайгаштырып койсо жакшы болот. Телевизорлордон бери бардыгы коюлган. Көрдүңүздөр, негизи үй аябай жакшы курулуптур. Нар жакта чоң үйдө 5 бөлмө, бул жакта болсо жалпы 3 бөлмө бар экен, ашканасын кошкондо. Жашоого аябай шартты түзүптүр да. Эми мына бул жакты сыртты көрсөтөлү. Бул жагы навес. Навестин асты очоккана, газ баллондордон бери койгон самовар, чоң казан, орто казан, кичи казан печкалары, идиш жуучу жайы, морозильниктерден бери бардыгын койгон. Бул жерде болсо мына чай иче турган жайы, нар жагы тапчан. Тапчанды чоңураак жасатып койсоңуздар да болот, кааласаңыздар. Бул жерге болсо мына диаметри 3 метрлик чоң бассейн курган, навестери курулган, жарыктары коюлган, мындай селкинчектүү отургучтар. Бул жагы болсо мына үстү чөпкана, асты навес сарай. Көрдүңүздөр, майда чүйдө бүт ушунун ичине сакталат. Анан бул дубалдын ар жагында да 1 метр аралыкты атайын архитектуралык норма менен таштап коюптур да. Бул жагы болсо мына көрүп турасыздар, тандыркана. Апамдан жапкан нанды сагындым дегендей, бул жагы ошо нанды чаап бемарал ушул жерде жашай бересиздер да. Андан кийин бул жакта болсо сарай экен. Бул жагы сыртка ажаткана, бул жагы тооккана. Анан нар жагы идиш аяк майда чүйдө консерва банка кое турган склад экен да. Бул жерде болсо 2 өрүк бар экен, өрүк аябай бишиптир. Кандай өрүк экен сонун. Асты мына огород, айланасын решеткалап тосуп койгон. Бул тапчан нары бери жыла турган аябай сонун курулган тапчан экен. Анткени буттарында роликтери бар экен. Бул жагы эме склад. Бүт консерва банка бардыгы ушул жакта. Бул жагы мына навес, астыны караңыздар. Отопление печкасы, умный печка ушул жакта жайгашыптыр. Көрдүңүздөр? Бункерге бир 2-3 кап көмүрдү салып коесуздар, болду. Компьютер өзү көзөмөлдөйт, насостор иштейт. Үй ушуну менен эле ысып жылый берет. Бул жерде болсо 6 тонналык суу кампа бар. Ушундай эле суу кампадан дагы бирөө нар жакта бар. Анан наркы времянка очоккана жактан түшкөн саркынды тандырдын астындагы септикке түшөт. Ал эми үйдөн чыккан саркынды суу үйдүн артындагы септикке түшөт экен. Бул жакта дагы мына кошумча калитка бар. Көмүр, отун, майда чүйданы малкалды ушул жактан алып кирип чыкса боло берет. Мына бул тапчан дагы өтө сонун курулуптур да, көрдүңүздөр мына. Жыгач каражаттары менен кооздоп ушундай сонун кылып жасап коюптур.
Ушул үй туугандар көрүп алдыңыздар бардыгыны. Эгер үй жаккан болсо эртерээк аракет кылыңыздар. Үйдүн баасы $220.000 кеми бар. Албетте сүйлөшүүгө болот. Документтери баары бар экен, так экен. Бартер барбы жокпу аны өзү менен сүйлөшүп аласыздар. Биз эми мындай колдон келишинче сиздерге көрсөтүп бердик да. Үйдү ушу нөлдөн баштап өздөрү жакшы план менен курган экен да. Өздөрү жашайбыз деп курган экен. Азыр эми жумуштары Бишкекте болгон үчүн Бишкекке көчүүнү пландап жатыптыр. Кара Суу району, Кара Суу шаарына кирип келе жаткандагы Телман конушу. 3-көчө Саха банядан киресиздер. Үйгө куш келиңиздер. Үй сиздерге насип кылсын, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. $220.000 кеми бар.